Сиздин кармический задачаңыз эки направленияда экен. Бири бул үй бүлө менен, экинчиси бул реализация менен. Негизи сиздин билимиңиз менен, сиздин опытыңыз менен кайсы сферада иштесеңиз, ошол жерде сизде опыт дагы, билим дагы бар экен. Бирок, например, бир кандайдыр кыймыл аракет жасаганда бирөө сизди критикалап койсо же сиз кылып жаткан ишке маани бербей койсо, сиз ошол иштен желанияңыз кетип калат экен да. Ошол себептен баштаган ишиңизди да иногда таштап коюшуңуз мүмкүн экен. Негизи дагы бир жолу айтып атам, сиздин опытыңыз менен, сиздин билимдериңиз менен аябай күчтүү эксперт боло алат экенсиз, аябай популярный эксперт боло алат экенсиз. Бирок дагы жогоруда айткандай, бирөөнүн кичине негативный көз карашы, взгляд, сизге болгон комментарий не то боло турган болсо, сизде ошол нерсени кылбай кое турган тарабыңыз бар экен. Ошол себептен сизге кеңешим сөзсүз түрдө ораторский искусство